Бирок ошо менен биргеликте байлыгы көп жагынан да биринчи орунда турат. Кээ бир учурларда адамдар акыйкатты айтайын деп айтып салат, бирок акыйкатты ар бир учурда айта берсе, ал Алланын ыраазылыгын алып барбайт. Балга сүттү кошуп койсо харам болуп калабы деген дүнүйөгө кызыгуу жүрөктө болбосун, бирок колуңда болуштан тыюу салынбайт да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга süt менен балды кошуп алып келет. Эми кандай сонун, süt берсе, ичинде балы болсо, Пайгамбар алейхиссалам алып мындай карады дагы süt менен балды билип туруп, шарбатайни фи шарбатин ва удмайни фи кадахин. Эки жакшы ичимдик бир идиштин ичинде экен. Эки жакшы таттуу ичимдик бир идиштин ичинде экен. Ла хажата ли бихи, бирок мен муну ичпеймин деди. Жанындагылар таң калып, эмне бул балга сүттү кошуп койсо харам болуп калабы дегенде ой кетти эле айтты. Инни ла аз'уму аннаху харамун. Мен айтып жаткан жокмун бул харам деп. Валакин акраху, бирок мен жактырбаймын. Айяс'алани Аллаху ан фудули дунья яумал кияма. Аллах Таала менин дүйнөнү көрөк жыргалчылыгын татып койгондугум үчүн эртең кыяматта ошол убакытта суу ичсең да болот болчу. А эмнеге балга сүт кошуп ичтиң деп айтабы деп мен ошодон корком дейт. Дагы бир риваятта айтат. Кайсы бир адам Аллах Таалага таваду кылып жөнөкөйлүктү тандаса, жөнөкөй жашооду тандаса, рафаахуллах, Алланы көтөрөт. Ва ман такаббара, кайсы инсан өзүнү кыйын сезип, текеберлене турган болсо, вадаахуллах, Аллах аны кор кылат. Ва ман иктасада агнаахуллах, кайсы инсан жашоодо орточолукту тандаса, аша чаппаса, Аллах Таала аны адамдарга муктаж кылбайт. Ва ман аксара зикрал маут ахаббахуллах, кайсы инсан өлүмдү көп истесе, Аллах Таала ал инсанды жакшы көрөт дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дүнүйөдөн биздин мамилебиз өтө алыс болуш керек. Дүнүйөгө кызыкпаш керек да. Салман Фарси радиаллаху анхунун риваятын айтат. Саад ибн Абу Ваккас радиаллаху анху Салман Фарси радиаллаху анху ооруп жаткан убагында кирип зиярат кылса, фабака Салману, Салман радиаллаху анху ыйлап калды. Факала лаху Саадун, ыйлап жаткан адам эми өлүм төшөгүдө жатса көңүлүн көтөрөйүн деп, ма юбкика, эмнеге ыйлап жатасыз? Талqa ashabak, өзүңүздүн досторуңузга жолугасыз, эми кетип атасыз сапарга. Тариду ала хаузи Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам, Пайгамбар алейхиссаламга жолугасыз Хауз Кавсардын жанында, сиз жыргал жашоого кетип жатасыз деп айтты дейт. Туфия Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ва хуа анка радин. Сиз Пайгамбар алейхиссалам кайтыш болгондо сизден разы болгон. Демек сиз Пайгамбар алейхиссаламга барасыз, жаннатка барасыз деп сүйүнч кабарларын айтканда, факала ма абки жазаан минал маут, мен өлүмдөн коркуп ыйлап жаткан жокмун. Вала хирсан ала дунья, дүнүйөдөн кетип жатканыма, дүнүйөм калып кетип жатат деп да ыйлаган жокмун. Валакинна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам ахида илайна, бирок Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге бир келишим түзүп кеткен эле. Bir vada berip ketken ele. Oşonu atkara alбай kaldım deb ыйлап жатам. Liyakun bulgatu ahadikum minad dunya kazadir rakib. Senin dünyada çoğultkan baylığın sapardağı atcanın kapçığınça bolsun deb aytkan ele deyt. Alemi menin janımды карабайсың ба? Hadihi usavidu havli, mına menin janımdагы buyum tayımdарды кара. Köp çoğultup saldım. Bularga kantip жооп берем. Пайгамбар алейхиссалам айткан, bir adam at менен сапарга чыкса, куржунуна канча алат? Ичкенге бир аз суу алат, бир аз нан алат. Ошончолук эле болуш керек эле. Меники көп болуп кетти деп айтты. Саад ибн Абу Ваккас радиаллаху анху айтат, карасам иннама хауlahu mitharatun ва инжанатun ва нахуha. Салман Фарси радиаллаху анхунун жанында bir daarat алганга коюлган идиш бар экен, bir kir жууганга коюлган идиш бар экен. Дагы ошого бир эки нерсе турат. Дагы бир риваятта айткан, тамак бышырганга идиш эле. Демек 3 эле идиши бар экен да. Daarat алганга, кир жууганга, тамак бышырганга идиш бар эле дейт. Мына ушул 3 эле нерсени көргөндөн аябай таасирлендик дейт. Салман Фарси радиаллаху анху ушундай кылып жатса, ошондо факала лаху Саадун, Саад радиаллаху анху айтат, бизге бир насаат айтыңыз, наахуду бихи баадак, сизден кийин ошол насаатты карманалык. Факала лаху, ошол убакта Салман Фарси айтып жатат, Uzkur rabbak inda hammika iza hamamta.
bir nerseni maksat kılıp kaysi bir işti jasayımın degeningde sen Rabbingdi estегениңде дейт. Senin uşul işti jasaганыңдан Rabbing razı bolобу же ушул ишиңден Rabbing наразы болобу дейт. Bir sözdü süйлөй турган болсо, süйлөгөндөн мурда ойлонуп алың, ушул сөздү айтсам Allah menden razı болобу же наразы болобу депчи. Кээ бир учурларда адамдар акыйкатты айтайын деп айтып салат, бирок акыйкатты ар бир учурда айта берсе, ал Allah'ın razılığını alıp barбайт да. Ошондуктан не кылды, сен бир ишти жасайын дей турган болсоң, кайсы бир ишти кылайын десең, анда сен ойлонгунуң ушул ишиңден Allah Rabbing разы болобу же жокпу дейт. Шундай бир эреже айтып жатат да Салман Фарсиче. Адамдын жашоодо ар бир иши туура жана так болуш үчүн ушул эрежени колдонуш керек экен. Бир иш жасамаксызбы? Короңуз ошону. Allah сизден ушул ишиңизден разы болобу же разы болбойбу? Wa inda hukmik iza hakamta. Rabbingdi estегениң bir чечим чыгараарыңдан мурда. Эгер сен чечим чыгарып кала турган болсоң, эки адамдын ортосунда же арызданган адамдардын ортосунда кандайдыр бир чечим чыгарып калсаң, Rabbingdi estегениң ушул чечимиңден разы болобу же наразы болобу? Wa inda yadik iza qasamta. Bölüştürüp жаткан убагыңда дагы Rabbingdi estегениң сенин ушул бөлгөнүңдөн Rabbing разы болобу депчи. Ошондон урматтуу бир туугандар, ар бир кылып жаткан ишибизди ушундай карайлы. Ушул иштен Allah менден разы болобу же наразы болобу депчи. Allah Taala акырет ишини тандаган адамдардан разы болот, дүйнөнү тандаган адамдардан наразы болот да. Пайгамбар алейхиссалам бир жолу сафардан келди эле. Айша энебиз үйүнүн дуалына кездеме тартып койгон экен. Бизде көшөгө деп коет го. Биринчи көшөгө тартты, кийин килем тартып, азыр абой басып калдылар. Ошондой көшөгө тартып койгон экен. Пайгамбарсам сапардан келди дагы биз дуалдарды кооздош үчүн жөнөтүлгөн эмеспиз деп жылууруп койду, алып койду. Кереги жок бунун бизге депчи. Демек урматтуу бир туугандар, жөнөкөй дуалдын бетине кездеме тартып койгонду Пайгамбар алейхиссалам жактырбай жаткан болсо, бүгүн биздин доорубуздагы дүйнөгө болгон кызыгуу эмне болуп кетти. Ошондуктан макул, дүйнөгө кызыгуу жүрөктө болбосун, бирок колуңда болуштан тыюу салынбайт да. Жүрөктө жок, колуңда да жок, арман кылып түш көрүп жаткан эң жаман ушул да. Же колу да жок, же жетпейт, же жүрөгүнөн чыкпайт. Ошого урматтуу бир туугандар, Allah каалайт биздин жүрөгүбүздө дүйнө болбосун, бирок үстүбүздө болсо боло берсин. Колубузда болсо боло берсин. Абу Ханифа рахматулла алейх такыбалардын эң такыбасы, дүйнөгө кызыкпаган инсандардын ичинде эң биринчи сапта турган инсандардан, бирок ошо менен биргеликте байлыгы көп жагынан да биринчи орунда турат да. Ошого шайтан кээ бир адамдарды айтат экен да, мына адам аябай дүйнөгө кызыгат дейт. Мисалы бир адамдын машинеси чоң болуп калса же үйү чоң болуп калса, аябай бул дүйнөгө кызыгат дейт да. Анын жүрөгүнө кирип чыктыңызбы сиз? Наоборот тескерисинче сиз көбүрөөк кызыгат экенсиз, жетпей жатыпсыз деген маселе да. Ошого урматтуу бир туугандар, ар бир инсандын жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү болсун, Аллага болгон кызыгуу, акыретти тандоо болсун. Дүйнөнүн маселеси Алла бергенче боло берет. Аллах Таала баарыбызды өзүнүн гана сүйө турган инсандардан кылган болсун.